Америкага кандай максатта? Ким каяка барат, ал өзүнүн иши да. Гейлер көп экенби, бар экенби? Коррупционер дегенде бул гейлерден өткөн коркунучтуу. Эмне себептен мандатыңызды алып коюшту? Балык болуп сүлкүлдөп кнопка басып отургандан көрө. Отуруңуз, 2 жолу бердим, бербейм, өчүрөм. Ал ким? Отур, сүйлөбө, бербейм дегиди. Бул мандат бейишке бара турган лицензия эмес. Урматтуу төрага бирөөлөрдүн мандатын албагыла. Өзү туурабы ушул нерсе, депутаттын мандатын Бул алып коюу? Өзүнүн креслосунан корккондугунан кетти да. Матраимов менен байланышы болгондугу үчүн. Бакиев көбүрөөк кылмыш кылганбы же Матраимов көбүрөөк кылмыш кылганбы? Жогорку кеңештин төрүндө отурган адам биринчи кетиш керек болот да. Акча алганбы Матраимовдун? Байланышы барларды тазалаш керек болсо, анда кайра шайлоо болуш керек болуп калат. Ал Мекенин Кыргызстан Раймек Матраимовдун партиясы да. Ошол кезде биримдиктен койгону. Туура, аларды да биз сындаш керекпиз да. А мен бүгүн бийликте эмесмин. Туура. Сиз мени сындашыңыз керекпи же сындай турган? Мен аларды да сындап келемин да. Элге көрсөтүш керек. Бирок биздер менен барада тошол маанилүү го дейм. Биринчиден, экинчиден Коррупционер экени белгилүү. элге кадыры жакшы жакшы. Аларды витрина кылып алып туруп кошуп коюшат да. Сиздин бүгүн көбүрөөк суроолоруңуз Матраимов боюнча окшойт. Биринчи бөлүк бул. Кечке сессияда микрофондорду өчүр деп тапшырма бербейт да. Бул адамдар бар, тигил адамдар бар. Так аттарын эмне себептен атабай жатасыз? 200-дүүлүк менен иштеп аткандардын дагы убактысы келет. Тапшырма ким тараптан? Депутаттарга тапшырма берилбеш керек да. Депутаттарга берилген мындай тапшырма берилбеш керек деген бул сөз. Акыркы 1 жылда 30дай депутат кетип калды. Ким кысым кылып жатат? Эмнеге кечирим сурадыңыз? Жана эмнеге колдоп келдиңиз? Парламентке кирсең бейишке кирет экенсиң деген эч кимдин гарантиясы жок. Бул жашоодо максат бактылуу болуш, кийинки жашоого да бактылуу барыш да. Шайлообек мырза, биздин подкастка кош келдиңиз. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Көптөн бери саясатта көрүнбөй кеттиңиз. Мен ишенем бүгүн ачык бир түрдө болот деп биздин подкаст. Кош келдиңиз дагы бир жолу. Чоң рахмат. Жогоруда мен белгилеп кетпедимби, көрүнбөй кеттиңиз депчи? Америкага барганыңызды баардыгыбыз билебиз. Ооба. Көпчүлүгү сизди ошол жакта жүрөт деп да ойлошот экен да. Мен деле ошондой ойдо болчумун. Анан Америкага кандай максатта бардыңыз, ошону айтып берсеңиз. Биздин Кыргызстандын конституциясында адам укугу кенен жазылган да. Адам өз эркини менен чет өлкөгө чыгып билим алууга, маданиятты таанытууга, спортту таанытууга, бизнес кылууга, ээн эркин чыгып келүүгө укугу бар да. Мен Америкага барсам, менин билишимче Чикаганын өзүндө, жалпы эле Америкада бир 100 миңге жакын Кыргызстандан баргандар, ошо кыргызстандыктар бар экен. Анан мен эмне үчүн мен барганда эле ушул баягы 5-6 сайт Америкага атазып эмнеге кеттиң, эмнеге барасың, Америкага сен барбашың керек деген ойлорун жазыптыр да. Сиз Америкага каршы ойлор билдирип койдуңуз беле, ошон үчүн таң калыштуу болду окшойт. Анан кийин мен ойлойм, мен алардан сурап барышым керек беле депчи. Ким каяка барат, ал өзүнүн иши да. Америкага мен барганда кыргыз спортун таанытуу үчүн, Кыргызстандагы профессионал боксту өнүктүрүү үчүн, бул жака бир мындай көпүрө салып, таланттуу мушкерлерди дүйнөлүк аренага алып чыгууда кандай жолдорду издесек. Анан мен ал жерде өзүм дагы профессионал бокска чыгып келдим. Бул жерде жаштарга үлгү болоюн, баягы промоторлор менен, матчмейкерлер менен, менеджерлер менен таанышып, менеджерлердин кылган иштери кандай болот, жалпы эле Кыргызстандагы ошол мындай кесипкөй боксту өнүктүрүүдө кандай иш аракеттер кылса болот деген аруу тилек менен мамлекетти мындай даңазалоо ниетинде бардым. Жакшы. Бирок адамдарды эмес, кээ бирки ушул мындай ар дайым бир нерседен кара нерсени, жаман нерсени издеген фейктердейбизби, ушу отуруп алып токуй тургандар ушул аябай ренжиткен ойлорун, пикирлерди чоң эле сайттар жазып чыгышты да. Ошо айткым келет, мындай азыр эфирден деле айткым келет, сиздерден сурап барыш керекпи? Бул өтө бир туура эмес мындай тарбия го деп ойлойм да. Сиз депутат болуп жүргөн учурда Америкага каршы кээ бир ойлорду билдирбедиңиз беле? Анан көпчүлүгүндө мисалы мындай суроо жаралды болуш керек да, эми Атазов мырза Америкага каршы болуп жүрчү эле, анан эмне себептен Америкага барды дегенчи. Эми Айбек мырза, бул жерде
баягы ойду билдиргенде Америкадагы профессионалдык бокска каршы ойдум, жаман ойду билдирбедим да. Спортко каршы же башка. Мен Америкага эмес, батыштагы Кыргызстанга келип аткан улуттун баалуулуктарына каршы гей деп мисалы алып келишти. Ошо гейлерди колдоо деп гранттарды алып келишти. Эдил Байсалов мырза башында турган. Буну эми бул медициналык маселе, буну колдоп койбосок болбойт деп. Анан мен чыгып мындай саламатсыздарбы, кечиресиздер деп сүйлөгөнгө болбой калды. Себеби кантип биздин ата бабабыз эркек аял болуп, өзү жаралганда эле жараткандын, Кудайдын тарабынан эркек аял болуп эле төрөлөт. Анан дагы башка мүчөлөрдү кошуп, гейлерди мындай жөө жүрүштөргө чыгып жайылтуу, алардын да укугу бар да деп ушул кыргыз улутуну ушундай нерсеге пропагандалаган идеяларга каршы чыгып жүрдүм. Каршы чыкканда да катуу каршы чыктым. Мындай радикалдуу түрдө каршы чыктым. Керек болсо аларды күч колдонуп айдаш керек площадьтан депчи. Анан мен Америкада жүрүп деле бул оюмдан кайткан жокмун. Себеби Американын президенти Трамп биринчи буйругунда айтпады. Гейлер бизде да жок депчи. Бизде деле эркек аял болду, башка маселе жок деп. Эми мен батыш өлкөлөрүнүн Кыргызстанга келген жаман жактарына каршымын деп айтып жүрдүм. Жаман жактарына, улутту буза турган жактарына. Ал эми боксуна, спортко, жалпы маданиятка, илим билимге каршымын деген маселелер болгон эмес. Ошол себептен булар бир жактуу эле ура деп айта берип, анан эң негизги мындай өкүндүргөнү, Америкада мен сокку жесем, биз терлесек, биз жүгүрсөк, биз тер төксөк, жүрөк бизге нагрузка болсо биздики, кандай мээнеттин баардыгын биз кылсак, аларга эмне күч келип атат дейм да. Биз болсо ошол жерде Кыргызстан желеги менен чыктык. Азыр мен эми бул телевидениядан айтканга болбойт. Өтө чоң пландар менен, өтө чоң мындай аруу тилектер менен келдик. Анан Кыргызстандагы Бибол сыяктуу, Орзубек Назаров сыяктуу, Алмаз Райымкулов сыяктуу жаңы жылдыздарды алып чыгууга бир чоң мүмкүнчүлүктөр менен келип азыр иш баштап атабыз да. Башкача айтканда, бул алардын сыны, эмнеге бардың деген сыны суу кечпей кала турган иштердин үстүндө келдик да. Америка кандай экен? Жактыбы сизге? Америка эми жакканда кандай? Ар бир кыргызстандыктын, ар бир кыргыздын өзүнүн мекенинен өткөн бир өлкө болбойт го. Биздин суубуз, тообуз, абабыз дегендей. Ошол эле учурда баягы эркиндиги, эч кимдин бир баягы бирөөнүн үстүнөн бирөө эмне муну кылып атасың, эмне аны эмес, мындай сөз эркиндиги, кылып аткан ишиңе болгон эркиндик, анан өнөрүңдү баалоо билүү жактары, артыкчылык жактары бар экен. Ошол эле учурда мындай дүкөндөрдө наркотикалык мындай тамеки саткандай эле сатылып болгон жактары биздин жаштарга туура келбейт деп эсептейм да. Жанагы Трамптын гейлерге каршы чыгуусу кичине сиздин каршы чыгууңуздан айырмаланып турат го дейм да. Эми ал мамлекеттик мындай деңгээлде аларды колдоо же болсо алардын жанакындай өзүнүн бир сезимдерин жайылтууга мындайча айтканда каршы чыкты да. Бирок алардын укугуна, алардын жанакындай жашоосуна каршы чыккан жок го деймин да. Анан бул жакта менде мындай суроо келип чыгып атат. Америкага бардыңыз, көрдүңүз, ал жакта гейлер көп экенби, бар экенби? Эми биздин тармак бул спорт, ринг, профессионалдык беттешүүгө даярдануу болду. Биз ал нерселерди мындай көрө албадык и көңүлдү эле буруп мындай кызыкпадык деле. Алар кандай тармактар, эмне, биз спорт тармагы менен бардык, спорт тармагы менен келдик да. Бул эми ошол кызыккан уюмдар, грант алып жүргөн адамдардын иши болсо керек деп ойлойм. Америкага сиздин кетүүңүздүн себеби Кыргызстанда куугунтук болду. Ошол себептен Америкага кетти деп айтылып жүрөт биздин коомдо. Ошондой имиштер бар. Жок, Чын-чынына келгенде ошондойбу? Америкага куугунтугу жок эле. Кыргыз спортун өнүктүрөйүн, профессионалдык боксту өнүктүрөйүн деген ниетте бардым. Эч кандай куугунтук болбой эле. Куугунтук болсо мен барып Америкада сүйлөйт элем да. Куугунтук болду же ушундай деп. Куугунтук болгон жок. Дмитрий Биволдун
маегинде карасаңыз, мен токмокто төрөлүп өсүп боксту үйрөндүм. Россияда өнүктүрдүм, бирок профессионалдык боксту Америкада ийгиликтер жараттым депчи. Ушундай кесипкөй боксту өнүктүрүүдө Америка бул мекен экен да. Ошол себептен биз буну мындай тереңирээк маалымат алып, тереңирээк изилдеп, балдарга мындай булак көрсөң көзүн ач дейт. Балдарды канатын кактырып учуруш үчүн барганмын. Куугунтук болуп деген бул суу кечпеген баягы ушак айың сөздөр болуш керек. Кайра Америкадан кайтканда да бийлик менен макулдашып алып, такташып алып, кээ бир маселелерди анан келди деп дагы айтып жатышат да. Жок, эми бийлик дегенде мен азыр бийлиги жок эле жүрөм да. Мен 1 жыл мурун, азыр как раз 1 жыл болду. 1 жыл мурун мыйзамсыз мандатым алышкан. Мен депутат болгондо 12 Боршайкомдун мүчөсү бир добуштан шайлап, колдоп мандатын беришкен. Анан бир эле райондук соттун чечими менен 12 Боршайкомдун чечимдерин жокко чыгарып, Муртазалиевге берилсин деген чечимди чыгарышты. Бул эми мыйзамсыз болгон, азыр деле мыйзамсыз. Мен азыр бийликте эмесмин да. Бийликке келип мен премьер-министр болуп отурдумбу, азыр же министрминби, же мэрминби. Жөн эле элдин арасында жүргөн кесипкөй спортто өнүктүрөм деген Кыргызстандын атуулумун. Анан бийлик менен сүйлөшүп алганда азыр отурбай белем. Кетер алдында бир трибунада кайрылуу жасабадымбы? Ошол кайрылуум кайсыр бир топтордун мындай интрига жасап жүргөн саясатчылардын оюнда, алардын фейктеринин, алардын баягы сайттарынын оюнда мен ушу бийликке каршы бийликти төңкөрүш жасай турган фигура кылып жасашып, ушу 1 жылдан бери эле мени куугунтуктап жатат деген. Мен Кыргызстанда 4 жолу кирип, 4 жолу чыгып, Таиландда, Дубайда, Америкада, Россияда кирип чыгып эле өзүмдүн ишимди кылып жүрөм. Ал куугунтуктады деген бул саясатчылардын мага болгон бир баасы да, баягы көлөкөдөн коркот дегендейчи. Мандатыңыз алынды. Ошонун артында эмне турат? Эмне себептен мандатыңызды алып коюшту? Биринчиден, Генеральный прокуратура менен катуу тирешип калдык. Профсоюздун ишмердүүлүгүн текшерүүдө. Анан Зулушев ошол МВД бизге козголгон баягы шайлоо бүткөндөн кийин, шайлоо бүттү 2 айдан кийин бир фитте Тажикстандан бир бала келип 500 сомду Атазовго шайлап койгула деп бирөөгө көчөдө берген, тарттырып туруп берген экен, арыз жазып кол койбой кетип калыптыр. МВД бул кол койбогон арызды карабайбыз деп 3 жолу жапты. Ген прокуратура кайра ошону ачышты. Кылмышы жок, жабылды. Анан кайрадан аны улуттук коопсуздугуна берди. Улуттук коопсуздук кызматы бир агабызды алып кирип 32 күн кармады. Аны алып чыгышты. Кыйноолор болду. 6 ай кыйноолордон кийин анан сотко өткөрдү. Бул нерсе эч кандай кылмыштын далили жок. Чечим чыгарганга айласыз болушту. Соттор кысым менен. Мен бүгүнкү күндө зубалга келет. Кайсы соттордун бүгүнкү күндө фамилияларымдан бери бар. Кимдер аларды кысым кылды, кандай телефон коркутуулар болду, кимдер тарабынан баардыгын билебиз анчы. Ким тараптан болуптур кысым? Эми бүгүн ар биринин фамилиясын айта бербейли. Бул учур келет, баардыгы айтылат, баардыгы чыгат. Менин мандатым мындай да, адам баласы өзү негизи эле саясатчы 5 жыл балык болуп сүлкүлдөп кнопка басып отургандан көрө 2 жылда мен спортко байланыштуу 2 чоң мыйзамдын автору болдум. Ондон ашык мыйзамдарга соавтор болдум. Ошол мени шайлаган Свердлов округуна чоң мектептин түшүшүнө себепчи болдум. 3 спорттук аянтчаны бүтүрүп берип, ФАП жана башка жолдордун бүтүрүшү, чоң проекттер, эл аралык уюмдар менен иштеп, мындай көңүлүмө тое тургандай иш кылып алдым да. Андан сырткары сөзсүз түрдө мындай эми кетер күндө айттым го, бул мандат бейишке бара турган лицензия эмес депчи. Сөзсүз эле элге кызмат кылыш үчүн ошол жерде кошоматчы болуп сүлкүлдөп отуруштун кереги жок. Элге, элдин арасында жүрүп деле жакшы иштерди кылса болот. Ошол саясаттан башка деле жашоо бар дегендей да. Алса алды, эми убакыт келет, баарынын чындыгы чыгат. Бирок зулумдук болду, акыйкатсыздык болду, адилетсиздик кылып алынды. Бирок айттым эле мен.
урматтуу төрага менден кийин мендей кылып зулумдук менен күчкө салып бирөөлөрдүн мандатын албагыла. Башка депутаттар эми иштесин. Сүйлөгөндө эле чындыкты чыркыратып айтканда эле кое бербегиле деп айткам. Уланып атпайбы ал? Бирок уланмак түгүл 30га жетти бүгүн. Мына кечеги Айжигитовду алгандачы. Өзү туурабы ушул нерсе? Депутаттын мандатын алып коюу, Бул ажыратуу? депутаттын мандаты 7-созутта канча депутат кетсе 90% бүгүнкү төраганын кошоматтыгынан, бүгүнкү төраганын өзүнүн креслосунан корккондугунан кетти да. Эмнеге? Мына бүгүн азыр айтып атат. Отуруңуз, 2 жолу бердим, бербейм, өчүрөм. Отуруңуз, сүйлөбөңүз. Ал ким? Отур, сүйлөбө, бербейм дегиди. 2 эмес, 2 жолу чыкса дагы элдин өкүлү чыгып сүйлөш керек. Шакиев мырзанын артында башка адамдар турабы деймин да. Эми Шакиев мырзанын артында башка дегенде инопланетянден же башка Кытайдан, Америкадан эч ким келген жок да. Түшүнүктүү да, эми Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев. Садыр Туурабы Жапаров деймин. менен Камчыбек Ташиев, Шакиев мырза, сен кечке сессияда микрофондорду өчүр деп тапшырма бербейт да. Ал өзүнүн чыгармачылыгы да. Бербегени менен адамдар ушундай экен да, мындай система кандай түзүлүп калса, ошого жараша кол алдындагылар, жакындары иш аракеттерин кылып башташат экен. Бул ал кишинин жагынуудагы, кошомат кылуудагы ошол парламентте жалаң коркоктордун, хоплаппайлардын, сүмбүлдөрдүн оозуна талкан салып алган адамдардын тобун түзөм деген, монархия түзөм деген ниети да. Ал кишинин көп нерсесин айтсак, баягы адамдык абирине сокку уруп калабыз. Ошол себептен учур келет, алар дагы айтылат да. Мандатыңыздын алынышы коомчулукта бирден бир ойлор айтылып жүрдү бул боюнча. Алынышы боюнча Матраимов менен байланышы болгондугу үчүн мандатынан ажыратылды деп айтылууда да. Буга кандай ойдосуз? Матраимов боюнча айтканда, ал киши жөнүндө мындай түгөнбөгөн сөз да. Түнү менен, күнү менен сүйлөшсөң делечи. Матраимовго байланышы бар деп алган саясат адилеттүү жүргөндө, тандалма эмес, калыс жүргөндө, ошол жогорку кеңештин төрүндө отурган адам биринчи кетиш керек болот да. Ким ал? Калыс болсо. Шакиев бүгүн 5 мүнөттө отурбай биринчи тапшырып кетти. Кандай байланышы бар Матраимов менен Шакиев Матраимов менен мырзанын? байланышы бар да, ал киши өзү жакшы билет. Шайлоого барганда кандай байланышы бар, распискасынан бери бар да. Акча алганбы Матраимовдун? Буну мындай коомчулукта мынча деп суммасынан бери айтпаш керек, бул Матраимовго тиешелүү маселе да. Мен эми таң калган мындай учур Райымбек Матраимовдун эмне үчүн үн чукпай жүргөнү. Мисалы 1000 адам байланышса Райымбек Матраимов менен 998 отурат. Укук коргоо органдарында, администрацияда, жогорку кеңеште дегендей. Осмонов менен атасы эле байланышы бар деп кетти. Осмонов партиясын талашып урушуп жүргөн. Мен байланышым жок эмес, бар. Спортту, кыргыз спортун көтөрүш үчүн спортзал салып берди. Рахмат айтып иштештим. Бирок мен таможняда бир күн иштебедим да. Биз аны менен кылмыш кылган жокпуз да. Ал кишини кылмышкер деп бир соттун чечими болсо бүгүнкү күндө, же аны менен мыналарды кылыптыр деп бир таможня камалса, анда айтат элем. Бүгүнкү күндө фракциянын лидерлери отурат. Партиянын лидерлери, чоң партиялар отурат. Жогорку кеңештин президенттик шайлоодо иштешкен байланышы барлар. Негизи эле өзү Кыргызстанда баягы Бакиевский, Жээнбековский, Матраимовский деген саясатты биз популярный кыла турган болсок, мындай ушул саясаттын негизинде мамлекет башкарылыш керек болсо, Бакиевдин пресс-службасын жетектеген Шакиев 1 мүнөт отурбай кетиш керек да анда. Азыр сиздердин оюңузча Бакиев көбүрөөк кылмыш кылганбы, же Матраимов көбүрөөк кылмыш кылганбы, же Шадиев көбүрөөк кылганбы? Эгер биз мындай калыс Кудайдын алдында карай турган болсок, анда тазалана тургандар аябай көп да. Ушул кишини каралап аткандай эле, ошол эле деңгээлдеги кылмыштарды кылгандар, 30 миллиард доллар менен азыр шектелип атат премьер-министр. Ошол кездеги транспорт жол министри азыр кеңешчи болуп жүрүшөт. Энергетика министри, чоң премьер-министрлер, анда алар чардап бүгүн
ситилерди салып, чоң райондорду салып жүрүшөт. Анан бул кишини 1 жылбы 2 жылбы сүйлөйттүр бир күн. Сүйлөп, ал мүмкүн 5 жыл айтаттыр. Ушундай болду эле, мыналар менен иштедик эле, мыналардын тапшырмасы менен эле деп. Ошого анын ак көгүн, анын кылмышын биз так көзүбүз менен көрбөгөндөн кийин, аны менен аралашпагандан кийин биз бирөө жөнүндө мындай комментарий бере албайбыз да. Байланышы бар деп алган, бул чыныгы баягы шоу, көңүл бурдуруу, элдин көңүлүн буруп, бизге окшогон баягы жөнөкөй үй бүлөнүн балдарын тазалап, анан көбүрөөк кошомат кылгандарды калтырып коюу, бул адилетсиздик болбой калды. Бүгүнкү күндө менин мандатымдын алынышы мыйзамсыз дагы, адилетсиз дагы. Мен бир күн келет, менин атыма бычак урган, менин мандатымды мыйзамсыз алган, президентке, Ташиевке кучак карагаттар менен барып, тоголок каттар менен түндөп жамандаган адамдарды жана менин мандатымды мыйзамсыз чечим чыгарган сотторду, тапшырма бергендерди Кудайга айтчу күн келет. Кудайга арызданып, мына элдин аманатын, элдин ишенимин, мага болгон добушту мына ушулар алган, ушулардан сураңыз деп айтчу убакыт келет да. Коштоочу учурунда Зулушев, сиз мына Ген прокуратураны сиз мындай ашыкча мыйзамсыз пайдаланып, бизди ушул иштеп аткан жерибизден апарып, балдарыңыз менен келип мыйзамды буздуңуз. Бул өзү кылмыш. Ал кылмыш жоопкерчилигине ошондо тартылыш керек эле деп кайрылдым. Эми сиз кыяматта жооп бересиз депчи. Бул күндөр өтөт, өмүр кыска, эртең баары жооп беришет. Демек, Матраимов себеп болсо, Матраимов менен байланыш себеп болсо, анда азыркы учурда бийликте отурган, бийликтин тегерегинде жүргөн көптөгөн адамдар, алар дагы кетиши керек болчу, Сөзсүз турду. Матраимов менен байланышы барларды тазалаш керек болсо, анда кайра шайлоо болуш керек болуп калат. Сиздин кетишиңиздин себеби мүмкүн бизде айтылат го, тили узун депчи. Мүмкүн ошол себеп болгон жокпу? Сиз өзүңүздүн оюңузду ачык, айкын, кээ бир маселелерде борбордук бийликке жакпаган нерселерди сүйлөп коюу дагы себеппи деп ойлоймун. Эми негизинен мен айттым го, борбордук бийликтин сунуштаган кемпир-абад болобу, желек болобу, бүт мыйзамдарын мамлекеттүүлүк үчүн, стабилдүүлүк үчүн, экономиканын көтөрүлүшү үчүн колдоп берип аттым депчи. Негизги мыйзамдарды колдоп. Анан мен мисалы 2010-жылы дагы, 2015-жылы дагы келген бийликтерден куугунтук жеген саясатчымын да. Башкача айтканда, Мырзахматовдун партиясы менен Ош мэриясында жүрүп, убактылуу өкмөттүн куугунтугун көрдүк. 2015 Атамекендин партиясы менен келип оппозицияда жүрдүк. Эми жок дегенде мына эми патриоттор келди, мына чыныгы мекенчилдер келди. Эми биздин баягы үнүбүз парламентте ар дайым элдин үнү угулуп турат деген таризде Ген прокуратуранын, Ички иштер министрлигинин, Айыл чарба министрлигинин, өкмөт башчынын чындыгында кетирип аткан кемчиликтерин айтып турдук. Сиздин оюңузча кандай анда баягы көп сүйлөп дейсиз? Парламентке эмнеге барат анда сиздин оюңузча сүйлөбөсө? Анда балык болуп отуруш керекпи? Эми балыктар азыр жагып атпайбы? Туура айтасыз. Анда балык болсо мен азыр жүрөт элем, бирок ага менин спорттогу тарбиям, атамдын тарбиясы, агайларымдын, устаздарымдын тарбиясы ага жол бербейт дегендей да. Себеби парламент, элдин өкүлдөрү ал жерде элдин үнүн, ошол айдоочунун, ошол аракечтин, ошол кетменчинин, дыйкандын үнүн жеткирип туруш керек да. Матраимов менен качан тааныштыңыз эле? Биринчи байланышыңыз кандай болду эле? Сиздин бүгүн көбүрөөк суроолоруңуз Матраимов боюнча окшойт. Биринчи бөлүк бул. Матраимов менен 2018-жылы байланышып, 2018-жылы Бишкекте спорт зал салып берди. Буга чейин ал киши волейболду, футбол, дзюдо спорттун бир 10го жакын түрүн аябай өнүктүрүп жатыптыр. Олимпиадага баргандарды мындай жакшы сый белектерди көрсөтүп, автоунаа алып берип дегендей. Анан мен бардым, биздин дагы ошо спорт бокс тармагын колдоп берсеңиз деп. Макулдук берип, эмне кылыш керек деди.
спорт зал салып, анан мушкерлер даярдап баштадык. Бизде ал клубтан Таиландка, Иорданияга, Монголияга, Белоруссияга, көп өлкөлөргө барып Кыргызстан желең көтөрүп жүрдүк. Эми ал спорт клубду алып коюшту азыр. Азыр мамилеңиз кандай Матраимов мырза менен? Азыр бир көп убакыттан бери байланыш жок. Сиздин ал боюнча айткан көп сөздөрүңүз бар негизи Матраимов боюнчачы. Мисалы, Матраимов мамлекеттин башкаруусуна жардам берди деген, ага эне мамиледе болгонума сыймыктанамын деп дагы айткан экенсиз да. Дагы эле ушундай ойдосузбу? Дагы эле ошондой ойдомун. Мисалы, мамлекеттик башкарууда дегенде, мисалы, бүгүнкү күндө караланып атса, тарых ушундай экен да. Кайра бир доор өткөнүн акталып калат экен. Бүгүнкү күндө макталып аткандар бир доордон кийин каралалып калат экен. Эми азыр мисалы мен Дордойго барсам, ошол кишинин учурунда бизде арзанчылык болчу эле. Ал кандайдыр бир Кытайдан бир жолдор таап, ушул ишкерлер менен иштешип, арзан алып келип эле мына контейнерлерде аябай арзанчылык болчу эле деген ойлорун айтышат да. Анан дагы бир мындай коомдук пикир жаралып жүрөт. Ушул Кытайдан бизге келчү арзан товарларды башка өлкөгө буруш үчүн буну аябай каралаган компания жүргөн депчи. Анан дагы бир коомдук пикир ушул Атамбаев менен иштешчү эле го. Кийин Жээнбеков бийликке келгенде экөөнүн ортосундагы бул кишинин системасын, бул кишинин ушул ишкердүүлүгүн талашып, анан буну ала албай калган тарап катуу каралап салган депчи. Эми учурда биз уюшкан кылмыштуулук менен дагы күрөшүп жоюлду. Анан мындай караланып, баягы атыны жаманатты кылып жүргөн саясатта бүгүнкү күндө болуп бүттү дегендей. Эми алдында кандай саясат болот көрө жатабыз. Эми Матраимов боюнча белгилүү го дейм да, мен жеке өзүмдүн оюм боюнчачы. Мисалы, коррупционер экени белгилүү. Эми бажы кызматын ээлеп тургандыгы белгилүү. Анан мисалы ал жакта миллиардтаган сомдорду уурдап, спортчуларга, мисалы ырчыларга, саясатчыларга тыйындарды берип, колдоп коюп, анан биз аларды колдоп чыккандыгыбыз, ушинтип жардам берген деп айтканы сөзү туурабы? Кандай ойдосуз? Эми эгер адилеттүүлүк үчүн айтыш керек болсо, калыс болсо, Матраимовдун бүгүнкү күндөгү салган имарат, муфтият иштеп атат. Эгер сиз айткандай критерий болсо, ал имаратты жабыш керек да. Албаш керек болчу да. Жок. Негизи ал адамдын акчасына салуу бир өзү жактуу туура эмес. караласак, анда муфтиятты жабыш керек болуп калабы? Муфтиятты эмес. Жок, Башынан ошол имаратты албаш керек болчу да. Негизи ошонун жардамын албаш керек болчу. Мен алдымбы? Жок, сиз алган жоксуз. Ошол адамдар боюнча эгер муфтият боюнча сөз боло турган болсо. Эми ошол мисалы кайсыл бир иштери жакшы боло берет, анан спортко жардам бергени болбойт деген критерий андай эмес. Негизи эле ал адамдын жардамын алуу өзү туура эмеспи дейм да. Биринчиденчи, Ал адам өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген, ушундай эле сүйлөсөкчү. Мисалы ал адамдын кылган иши боюнча мен адвокат болуп же актайын деген маселе эмес. Ал адамдын биринчи жоопкерчилиги эртең Кудайдын алдына барганда болот. Ал эмне иш кылды сөзсүз. Кудайдын алдында. Экинчиден, Кыргызстан мыйзамдуу мамлекетпиз да. Мыйзамдын алдында кайсыл статьялар менен ал бүгүнкү күндө жоопкерчилигин тартыш керек. Кыргызстанда азыркы учурда да жооп бериш керекпи дейм да. Азыркы биздин мыйзам боюнча да жооп бериш керек да. Жооп бериш керек. Бир эле ал киши эмес. Кылмыш кылгандын баардыгы жооп бериш керек. Туптура. Ага толугу менен кошулам. Кылмыш кылгандардын баардыгы ал дагы жок, мен андай ойдо эмесмин. Эми азыр биз көрүп атпайсызбы, ошол боюнча да сөз кылабыз да, сөзсүз. Сиз мекеним Кыргызстан менен дагы шайлоого аттангансыз, Ал мекеним Кыргызстан Раймек Матраимовдун партиясы да. Эми мекеним Кыргызстан бир ай шайлоого катышты, ошол бойдон жок болду. Эмне себептен ошол партияга кошулдуңуз сиз? Эми эгер кайсыл бир партия менен аттангандардын баардыгын критикалай турган болсок, ошол кезде биримдиктен койгондун аларды да биз асындаш керекпиз да. Биримдикте койгондун башында Каныбек Түгөнбаев турган. Туура. Бүгүн кайерде жүрөт? Азыр мекеним Кыргызстандын пресс службасында Дайыр Орунбеков турган. Бүгүн кайерде жүрөт? Мен бүгүн бийликте эмесмин. Туура. Сиз мени сындашыңыз керекпи же сындай турган? Мен аларды да сындап келемин да. Мен айтам, мисалы 20-жылы мисалы биримдиктин партиясында койгондордун
80% азыр комитеттердин төрагасы. Биримдик партиясы азыр парламенттин жарымында отурат. Караңыз, чекеден эсептеп караңыз фамилияларды. Анан бул партия деген мисалы баягы Черчилл 14 партияны алмаштырганмын, анан бийлик башына келдим дейт. Бул партия деген бийликке келүүнүн инструменти. Туурабы? Ал инструментти сиз кааласаңыз балта, кааласаңыз орок, карасаңыз кычкач аласыз. Ошонусуңардай бул деген саясат. Ал учурда мисалы мекеним Кыргызстанды эгер кандайдыр мыйзам бузган, кылмыш кылган нерселери болсо партиянын, анда президент койдурбай коюш керек эле. Бош шайком койдурбай коюш керек эле. Президент койдурса, бош шайком койдуруп, бүт укук коргоо органдары койдурса, почему кандидаттар күнөөлүү болуп калыш керек? Кандидаттар тандашы керекпи деген ойдомун да, кайсыл партиядан барып жатат жана ал партиянын башында кимдер турат да. Мисалы мен сизди эле сындаган жокмун. Мен мисалы ошол эле Каныбек Түмөнбаев болсун, ошол эле Дайырбек Орунбеков болсун, мисалы ошол учурда жанакы Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партиясынан аттанып, андан кийин кайра келип азыркы бийликке мүчө болуп отуруп алгандары туура эмес деген ойдомун да. Мындай кээ бирки адамдардын, мисалы Каныбек Түмөнбаевдин деле, Дайыр Орунбековдун деле жүрөгүнүн түпкүрүндө максаты мамлекетке кызмат кылуу болсо, Асан Үсөндүн деле ал партияны тандоодо анын мындай кылмышы деп эсептелбейт. Себеби ал келип негизги ишин бул жактан элге көрсөтүш керек. Бирок биндер менен барада тошол маанилүү го дейм. Биринчиден, экинчиден сиз эгер бул критерий менен бааласаңыз, анда Ак Жол, СДПК, Биримдик деген партиялар бар го, президенттин партиялары. Бүгүн азыр мамлекеттин башында турат. Азыр мындай карасаңыз, мурунку президенттин партияларында негизги фракция лидерлери болуп жүргөн баары парламентте отурат. Ал анда биз жогорку кеңешсиз өкмөт эле өзү саясатка кызыккан, мамлекет башкарам, эл журтума ушул мамлекеттик кызматта кызмат кылам дегендер кайсы бир партия менен ошол жарышка катышканга аракет кылат экен. Туура жол менен келүү маанилүүбү саясатка? Туура адамдар менен, туура жол менен. Эми мыналардын баардыгы туура эмес адамдар деп айтыш ал кезде кыйын го дейм. Себеби ошол мекендеги же болбосо Биримдиктеги адамдардын баардыгын карасаңыз, мурун мамлекетке кызмат кылган ырчылар, коомдук, саясий ишмерлер, спортчулар, мындай бир элге кадыры жакшы жактан аларды витрина кылып алып туруп кошуп коюшат да. Бирок артында маанилүү чечимдер кабыл алып турчулар башкалар болуп атпайбы? Эми бул тарыхта болуп келген да. Ошол нерседен айрылышыбыз керекпиз. Бул тарыхта Кыргызстан тарыхын карасаңыз болуп келген. Сиз дагы көп жазасыз. Азыркы учурда парламентке өтө катуу басым болуп жатат. Мынчалык басым болгон эмес деп дагы жазган экенсиз. Кыргызстан тарыхында парламентке мынчалык басым болгон эмес депчи. Ошол басым ким тарабынан болуп атат? Кимдер тараптан болуп атат? Эмне басым бул? Кыргыздарда сөз бар да. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Бизде биздин Кыргызстандын баалуулугу эки нерсе менен бүгүнкү күндөчү. Канча президент келсе Кыргызстанга, бул дин эркиндигини коюп беришти, анан сөз эркиндигин коюп беришти да. Биз ушуга ыраазы болушубуз керек. Коңшу мамлекеттерге, Орто Азияда салыштырмалуу Кыргызстан бир демократиянын аралчасы деп айтабыз. Себеби сыймыктанганы сөз эркиндиги. Ошол сөз эркиндиги парламентте болуш керек. Парламенттин микрофонун бир дагы хан барып, төрага болуп отуруп алып, сага сөз берем, сен чыкпа, сен чык, болду, ортого чыкпагыла, сүйлөбөгүлө, эки жолу сүйлөдүңөр деп айтканга акысы жок да. Себеби дегенде парламент бул элдин өкүлдөрү отурган жер. Ошол жерде мисалы мен 1 жыл мурун кеттим. Ошондо айттым, мен кеттим, менден кийин албагыла, сураныч. Бирок мына 10-20га жетип калды менден кийин деле. Сүйлөгөндөр. Андан кийин азыр деле мына төрагага азыр мына кечээ дагы сессияны көрдүм. Акылбек Тогузбаевич менен Мирлан Самаркожо төрагага кайра чыгып, сиз эмне баарыбызды оозубузду жапканы келгенсизби деп нааразычылык билдирип алып коюшпайбы анда Шакеев мырзаны? Депутаттарда ушундай укук бар да. Бар. Эмнеге алышпайт? Добуш менен төраганын ордун карап алып койсо, төрага болом дегендер ар бири чекеден саналат. Толтура.
татыктуулар толтура. Эмне себептен албай жатышат анда? Бул эми депутаттардын эрки да. Алардын кайраттуулугу, алардын эрки. Ошол себептен парламентке келет да өкмөттөнчү. Өкмөттөн келгенде төрага өкмөттүн өкүлдөрүнө адвокат болуп албай, парламентте депутаттарга ал эмне үчүн соттолду? Эмне үчүн мандатын алып атасың? Адилеттүү болду. Мунун мандатын алган мыйзамсыз болгон жокпу? Тиги эмне үчүн куугунтуктап атасыңар? Сүйлөңүз. Бир өкмөттүн мүчөсү келип туруп депутатты кагып атса, мисалы Эдил Байсалов. Ал Эдил Байсалов таракка өтүп албастан депутаттарды коргош керекпи? Ошондой сыяктуу ошого парламенттеги кысым деген эми акыркы бир жылда 30 депутат кетип калды. Ким кысым кылып жатат? Ошол кысымды Генеральный прокуратура, Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы тарабынан баягы токулган делолор болуп атпайбы? Ошолорду президентке, Ташиевке ушинтип жасап, сонун кылып жасап алып барып көрсөткөн кошоматчылар бар да. Кыргызстан кошоматчылык көрсөтүү боюнча чемпионатка чыкса, биздин чиновниктер биринчини алат да. Себеби дегенде ушундай институт түзүлүп калды. Президенттерди кошомат кылып жарга түртө турган, чыгып келаткандарды бутка чаба турган институт пайда болуп калды. Кошоматчыларды ошол эле адамдар өздөрү алып келип жатышпайбы? Мисалы Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев. Кошоматчыларды өздөрү алып келип отурушпайбы? Демек, жоопкерчилик ошолордобу деймин да, кошоматчыларда эмес. Кошоматчы болду алып келген жок да аларды. Бирок ошондой адамдарды келип атат да, ошондой адамдар менен чөйрөсүн курчап жатышат да, мисалчы. Ошол себептен жоопкерчилик кошоматчыларда эмес, баары бир биринчи адамдардабы деймин да. Мисалы Акылбек Жапаров кетти, Зулушев кетти, министрлердин бир 10го жакын кетип калды. Булардын баардыгы убагында сындап жүрдүк да. Сындап жүрдү, мыналар кошоматчы, мамлекеттик түзүшкө ушундай туура эмес маалыматтарды берип атат деп баардыгы кетишти го. Демек тарых убакыт баарын таразага коюп тазалай берет экен да. Ошол себептен бул эми мен мына бир жыл аралыгында көп нерсеге анализ кылдым да. Анализ кылсам, мисалы Сынган кылычта же болбосо бир маркумдар үнүндө Касым Тыныстановдун өмүр баяндарында биздин Кыргызстан тарыхын курган адамдарды карасаңыз, баардыгынын тарыхында ошол кошоматчылар, тоголок катчылар бутуна чабып келген экен да. Бул деле бүгүн боло берет экен. Анан эрти курулду. Карасаңыз түрктөрдүн тарыхында деле. Ошондо деле ушул хандарга жеткирбей ортодогу кошоматчылардын айынан иштер болуп келген да. Бүгүнкү күндө деле ошо курдугурулдар, бүгүнкү күндө деле баягы карачалдар жаңы аттар менен бар да. Ошондо Акаев дагы, Бакиев дагы, Атамбаев дагы, Жээнбеков дагы, азыр Жапаров дагы эч күнөөсүзбү? Алардын мындайча айтканда кошоматчылар жарга такап, ошол кошоматчылар күнөөлүү болуп жатабы ошондо? Мындай да. Кыргызстанда азыркы учурда болуп жаткан азыркы абалын эгерде биз анализдей турган болсокчу. Айбек мырза, Жапаровду, Акаевди, Бакиевди күнөөлүү эмес деп айткан эч ким жок. Негизи эч ким пайгамбар эмес да. Ар бир адамда, ар бир президентте, падышада, депутатта кемчилик болот. Бирок ал мындай умышленный преступление деп коет, ойлоп табылган, атайын кылган, мамлекетке чыккынчылык кылган, мамлекетти геноцид кыла турган кылмыштар эмес да. Мисалы төраганы коюп атканда сен барып парламенттин баардыгын бир торбого салып, оозун бууп келесиң деп төрага коюлбайт да. Ошентип эле коюлат го дейм азыр. Антип коюлганда негизги ниети парламентте ушул тең баланстуулук салынсын деп коюлат да. Парламенттин да үнү кылсын, өкмөттүн дагы иши жүрсүн депчи. Мына ошондо мамлекетте өнүгүү болот. Бирок азыр парламенттеги депутаттар болсун, мисалы ошол эле Шакиев мырза болсун. Шакиев монстр болсо, Шакиевдин дагы убактысы келген болот да. Ошол балансты кура албай жатышпайбы өздөрүчү? Парламент өзүнүн күчүн, өзүнүн тагдырын өзүнүн колуна алып, туурабы? Парламент болгондон кийинчи сүйлөп, айтып. Мындай да, Айбек мырза, мисалы Шакиев микрофонду өчүрүп кое берсе,
депутаттар тазалай берсе, алар чыгып алып туруп, ал жерде 2 мүнөттө өтүлсө, бияка чыгып алып 2 саатка сүйлөп атышпайбы? ооба, ар Сизге дайым канча депутат келип кетти, ачыкпыз. туурабы? Ооба. Ошон үчүн бир жерден өчүргөндөн кийин эле бүттү деген маселе эмес да. Ал эркиндик Алладан берилген эркиндик. Алла Таала өмүрүңдү, рызкыңды токтоткондо токтоп кирип сүйлөбөй калышың мүмкүн. Бирок ага чейин бул эркиндикти Шакиев алып алганга, микрофонду өчүрүп койгонго, мандатың тартып алганга ал убактылуу нерсе. Шакиев жөнүндө көп айтып жатасыз. Эмне себептен тагыраак айтсаңыз, Шакиевке каршысыз мисалда? Жок, Шакиевке мен эле каршы эмес. Бүгүнкү күндө мендей мыйзамсыз мандат алынган 30 депутаттын 90% каршы. Себеби Ал жерде Шакиев жоопту эмес, мүмкүн Ташиев мырза жоопту, же болбосо Жапаров мырза жоопту ошолор мандаттын алынышына. Шакиев менен Жапаров менен Ташиевке парламенттин ичиндеги депутаттар жөнүндө ким так бурмаланган, ошолор чечим чыгара турган маалыматты жеткирет. Эми ал жакта Ташиев мырза айтып атпайбы, мисалы жана жакында эле Султанбай Жигитов айтып атат. Мен эмес, ЦИК, БШК сен менен дебатка чыгат деп атат. Эми бул деген бир Эми Султанбай Айжигитовдун белгиде. маселеси бул башка маселе да. Мисалы биз колубуздагы фактылар, именно ошол Матраимовго тиешеси бар деп атазып кетип калса мен калып калам деген фракциянын жетекчилери көп да ал жерде. Төрага баш болупчу. Ошон үчүн биз колубуздагы мындай коомчулук алып чыкпаган маалыматтарга таянып айтып атабыз да. Бул убагы келгенде дагы кененирээк чыгат, курчураак болуп чыгат. Бирок бизге зулум кылгандар Кудайдын алдында жооп берет. Жогорку кеңеште мени кечирип койгула деп трибунада айткансыз. Казинону колдогом, кемпир абадты колдогом, мамлекеттин саясатын колдоп келгем, желекти дагы колдодум, бүт баарын колдодум деп айттыңыз да. Бүт баарын колдодум депчи. Эмнеге кечирим сурадыңыз? Жана эмнеге колдоп келдиңиз? Ошол нерселер азыр өкүнбөйсүзбү? Бек мырза, мен казинону колдогонума өкүнөм. Себеби казинону 2 миллиард түшөт. Абалыбыз, бүгүнкү күндөгү аскердик абалыбыз, курал жарак, экономикабыз көтөрүлсүн дегенде бул чоң сумма. Түшсө кыргыз жарандары кирбесе, чет өлкөдөн келгендер төгүп кетишет деген ойду бергенде, ошого азгырылып, ошого ишенип колдодук. Колдогула деген үчүн эмес, Колдогула деген сөзсүз түрдө тапшырма болгон. Тапшырма ким тараптан? Депутаттарга тапшырма берилбеш керек Эми да. депутаттарга берилген мындай тапшырма берилбеш керек деген бул сөз. Аны колдоп өткөрүш керек эле. Бирок колдобой койсоң деле өзүң эркиң. Бирок менин туюмум ушул 2 миллиард түшүп экономикабыз көтөрүлсө, оңолуп кетсек деген аруу тилек болгон. Бирок азыр өкүнөм, бул мындай арам нерсе экен да. 2 миллиард деле түшпөптүр. Эми Акылбек Жапаровдун ошол кездеги баягы мыйзамды мындай защита кылгандагы критерийлери, аргументтери ошол болгон да. Бирок 1 жыл өттү, карасак түшкөн жок. Тескерисинче чоң балелер, суу ташкындар, ошол арамды колдогондон кийин Алланын көп сыноолору келди. Андан сырткары бул ошо баары бир жаман касиети болот экен да. Ошого мен өкүнүп, бул мыйзамды колдоомо өкүнөм, кайра тартам, кечирим сурайм деп кечирим сураганым ошол. Эми калгандарым болсо, мисалы 3 таякты 4 таяк кылып койдук. Ири белгини түздөп койдук. Ал мындай өкүнө турган деле эмес, ал колдой турган маселе. Казино бул өкүнүчтүү. Эгер мен Кудай насип кылып дагы парламентке бара турган болсом, тагдырымда биринчи маселелердин бири ушул казинону кайтаруу маселеси деп айтат элем. Желектин өзгөрүлүшүн колдогонуңуз үчүн өкүнбөйсүз, Эми желек муктаждык бар беле ошол нерселер өзгөрүп? Азырына гимнди өзгөртөбүз деп жатышат. Деги мамлекеттин символдорун өзгөртүү муктаждыгы барбы бизде? Бир нерсе өзгөрөбү ошондон? Негизи ошол тарых бойдон сакталып калган жакшы. Тарых легендардуу өзгөрүлбөстөн. парламенттер кабыл алган тарыхтын турганы жакшы. Мисалы баягы аргумент келтирип атышпайбы? Японияныкын, Кытайдыкын, башка өлкөлөрдүн, Американын. Калган жакшы, бирок ошол эле учурда эми бул мындай жаңыланууга, жаңы Кыргызстанды түзөбүз дегенге, анан мындай жаңы дух болсо экен,
ошол ири белги эмес нурдай болуп тийсе экен деген аргументтерди келтирип ошол критерийлер менен сунушталган. Бунун эми көп деле мындай сындай бере тургандан ага сында убакыт кетирбестен алда кеткен эле туура деп ойлойм да. Кемпир абадты дагы мына колдоп бергем дедиңиз. Кемпир абад маселесинин чечилишине жана негизи азыр чек ара маселелеринин чечилишине кандай ойдосуз? Азыркы чек ара мисалы документтерин мен көрбөдүм. Кайсыл айыл өттү, кайсыл айыл калды. Бул боюнча комментарий бере албайм. Түшүнүктүү. Дагы жогорку кеңеште айткан экенсиз, парламент администрациянын нотариусу болуп калбашы керек депчи. Туура. Администрациянын дегенде бул президенттин администрациясы жөнүндө сөз болуп жатат, туурабы? Ал эмне болду азыр? Азыр Сиздин оюңузча? Президенттик администрациянын нотариусу болду деп мына депутаттар кечээ деле айтпадыбы? ооба, ошондой болуп жатпайбы? Демек болбошу керек мындай. Болбош керек. Эми Айбек мырза, биз кыргыз эли мындай тоодо отуруп, кеңешип, кымыз ичип, муну кылсак кандай болот деп кыргыздын тарыхын чечип келген элбиз да, кеңешип. Кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Ошол мисалы бир баш жакшы, эки баш андан жакшы. Мисалы миң ой да барбыр. Анан кийин бир адам менен, эки адам менен эле мынтем антем дегенден парламенттен теги айтылган сындар ашыктык кылбайт. Аны токтотуп, аны чектеп, аны куугунтуктап, ал жерде сүйлөтпөй коюп, бир жолу мындай кул сыяктуу салам салдырып коюу бул жакшы эмес. Бул сөз эмне үчүн айтылган? Парламент, мисалы Дооронбай Садырбаев, Абсамат Масалиев, Өмүрбек Текебаев, Мадумаровдордун убагында деги эле легендарлуу парламент болду. Кийин эле мына Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаровдун убагында парламенттер кандай күчтүү болчу. Парламенттеги депутаттардын сапаты, алардын үнү, биз улут катары, эгемендүү мамлекет катары парламентибиз менен сыймыктанабыз да. Туурабы? Туп-туура. Ошол жоголбосун деген ниетте айтылган пикирим болчу да бул. Жакшы ой айттыңыз. Парламент менен сыймыктанабыз депчи. Чындыгында биз парламент менен сыймыктаныш керекпиз да. Мына биздин парламент ушундай депчи. Ошол өнүгүүнүн бир көрсөткүчү болобу деймин да. Азыр парламентте чоң алайда бир арык чабылбай калыптыр. Лейлекте бир чабыра тосулбай калыптыр. Нарында бир жол бүтпөй калыптыр деген маселени эле көтөргөндүн эмне пайдасы бар? Аны и так эле аким менен губернатор кылып атат да. Парламентте улуттук маселелер көтөрүш керек. Парламентте жаштардын 30 жылдан кийинки мамлекеттин тагдыры, 50 жылдан кийинки ошолор көтөрүлүп президентке сунушталып туруш керек. Жалпы токтомдор кабыл алыныш керек, жаңы мыйзамдар кабыл алыныш керек. Анан ошол өкмөттүн сунуштаган мыйзамдары келип атат көбүнчө. Ошолорду колдоп берип коюп эле отурган парламенттин кимге кереги бар? Биз парламентке курч, өз оюн айта алган, чындыкты чыркыратып айткан өкүлдөрдү алып барганда гана биздин парламент күчтүү болот жана президентке жардам болот. Өкмөткө жардам болот. Эгер парламентти биз буудукпу, анда өкмөттө уурулук башталат. Парламентте айтылбай атат, урдай берсем боло берет депчи. Себеби бир эки адам менен аны түнү күнү көзөмөлдөш кыйын. Система көзөмөлдөш керек. Парламенттин күчтүүлүгү каерде? Ар дайым чындыкты айтып, көзөмөлдөп, көзүнө сайып айтып турганда. Айдоочу өзүнүн үнү парламентте угулбаса, кетменчинин үнү парламентте угулбаса, врачтын, архитектордун үнү угулбаса, алар баары чогулуп чыгып бир күн борбордук аянтта угузушка туура келип калат үнү. Ошол кимге керек? Ошол себептен азыр бүт дүйнөдө парламент күчтүү болгондо бул жакта өкмөт күчтүү болуп, баланс менен тең салмактуу менен кетет да, баягы куржундун бир жагы ооп кетип эле жыгылып түшкөндөй болбойчу. Азыр жаңы мыйзам каралып жатпайбы шайлоо боюнча? Ошого кандай ойдосуз? Бул эмнеге алып барат? Шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилип атат. Өзгөртүүлөрдө ошол бир округдан 3 депутат бирөөнө эле добуш берет экен. Экинчи, үчүнчүнү алгандар келип, анан калгандар кезекте турат депчи. Бул эми баягы тыйындын оң сол жагы бар дегендей. Жакшы жагы бар. Бул партиянын катарына бир олигарх кирет дагы үчүнчүгө. Тыйынды берип туруп Турцияга кетип калат. Шайлоо бүткөндөн келип мандатын алып отура берет. Партия өтүп кетти да бар жерден. Бул терс жагы,
партия менен кеткендин терс жагы бүгүнкү мыйзамдын жакшы жагы ошол киши ошол жака кете албай өзү катышат. Округтан өзүнүн салмагын көрөт. Анан экинчи жагы жаман жагы. Сиз мисалы Нарындан болсоңуз Лейлектеги адам шайлай албай калат. Москвадагы шайлай албай калат. Башка округдагылар шайлай албайт да. Бул бир. Экинчиси коркунуч бар. Эч ким гарантия бере албайт. 30 округтан тең 4-5 алгандар топтолуп туруп наразычылык кылып чыкпайт депчи. Биринчи, экинчилер аябай грязный өтүштү деп. Мына азыр эле караңыз, кечеги мыйзам аябай жакшы мыйзам болчу. Бирок одномандатныйлардын бардык жерлеринде соттошуулар болду. Эртең бул мыйзам өтүп калса, ошол өтпөй калган кандидаттар соттошуп жатып калат да. Демек, сиздин оюңуз боюнча кайсынысы бизге ыңгайлуураак? Бүгүнкү мыйзам эле жакшы. Бунун кайсы жери жакпай өзгөртүп атышат. Бүгүнкү мыйзамда партиядан коесуз, сиз айткандай, каалаган партиядан тандап, ичинде кандидаттардын программасын көрүп, бирок шайлоочу келет да, мисалы Атажурт 20 мага жагат, кетти. Ишеним 30 жагат, келди, ушинтип кетет да. Сон система, Бүгүнкү системаны калтырса, эл да үйрөндү, шайлоочулар баягы шайлоо системасы да түзүлүп калган болчу да. Партияны көрөт, партияга өзүнүн добушун берет, андан кийин партиянын ичиндеги каалаган талапкерине добушун берет. Эми караңыз, ошондо партиянын дагы салмагы чечилет, и кандидаттын дагы салмагы чечилет. Партиялар да күчтүү талапкерлерди топтогонго аракет кылмак да. Сиздин бир округтан койсоңуз, башка округдагы шайлоочуларыңыздын укугу тебеленип калып атат да. Ооба да 100% тебеленип атпайбы. Мисалы, мен Баткенде да мен колдоочум болушу мүмкүн да, мисалычы, өзүм Нарындан болсомчу, Көлдөн болушу мүмкүн. Алар мага шайлай албай калып атпайбы? Шайлай албай калды. Экинчиден, мына 3-чү болуп өтөт го. 2-чи болуп өтөт. Аларды мына 4-чү турган иштетпейт да. 5 жыл. Кара пиары менен башка кылып бир жерден бир караңгыда кармап алсам деп дегендей кара ниеттер мененчи. Анан кара пиар баягы 4-чүнүн эмне деп коет экен деген менен өмүр өтүп кетет да. Ошол себептүү бир өттү, мына азыр 5 жыл стабилдүү кетип атат. Сиздин уюшкан кылмыштуу топтор менен кандайдыр бир байланышыңыз барбы? Болгонбу? Сентябрь эч бир уюшкан кылмыштуу топ менен байланышым жок. Мени сентябрдан мартка чейин 6 ай сурашты. Депутат болуп турам өзүм, бирок чакырып сурап жатышты. Ошол Камчыбек Көлбаев кеткенден кийин. Бирок ошол суракта мен билдим, бир 80ден ашык кылмыштуу топтун лидерлери бар экен. Бирок Кудайга шүгүр, бири менен дагы ошол кылмыш дүйнөсүнө аралашып кылган эмес экен. Тиги интернетте жүрөт го, сиздин жана Дженго деген каймана аты менен жүргөн Кадыр Досонов менен бир телефон сүйлөшүүңөрчү. Бул ошол учурда баягы Ошто бир баланы 30 канча жолу бутуна чаап кетишкен. Мен ошону сессияда кайра көтөрдүм. Ушуну алдын ала иштерди жүргүзүпсөңөр болбой эле ушундай балдар бар экен депчи. Эртең менен жумушка шашып аткан маал элем. Ошол кезде баягы пранк деп коесуңар, аябай көп чыккан. Буну бирөө тамашага салып чыгып атат Жеңгонун атынан деп сүйлөшкөнмүн. И ошол эле учурда бул Жеңго мен менен бир дагы кылмыш кылганга биз окуя болгон эмес. 2010-жылы өзбек-кыргыз ортосунда согуш болгондо мындай бронжилет кийип, могу жерлерине эмелерди тартып, баягындай бир 10дон ашык балдар менен атылган немелерди алып чыгып, кыргыздарды алып чыккыла атып кетиптир деп мындай көтөрүп жүргөндө, ошондо бир көргөм. Кийин биздин райондон болгондуктан мечиттерде, медреселерде көрүп калдым. Жакшылык жамандык. Эми бир райондон болгондон көрөсүң. Биз аны мындайча айтканда кандай сака деп эле айылдашыбыз катары сурашып жүрөбүз. Анан бир адамды барып чаап кет, атып кет деген бир дагы окуяларыбыз же фактылары жок. Эми депутат адамга кылмыш дүйнөсү деле, агы кара кызылы деле суант этет экен. Мен ким бул деп күтүүсүздөн чыккан үчүн алып койдум. Анан ал түрмөдө турса, түрмөгө телефонду беришпейт го. Значит, бул ошонун атынан мага чыгып аткан бир торго иле турган бир сайттарго деп, да деп, макул, хорошо деп сүйлөшүп койдум. Ал жакта кызык тууралуу минтип айтпай эле койгула.
мындай кылбай эле койгула, бул Муну маселени уюштурушту. козгоп эле койгула деп Туура, атпайбы? буну уюштурушту. Эми мындай кылбай эле койгула дегенде мындай да, мисалы эртең чогулгула мына жерге барабыз, буларды атабыз деген маселе эмес да. Буну уюштурушту, кимдер экенин да билем. Аларды дагы Кудайга салдык, алар дагы өзүнүн жазасын көрөт дегендей. Эми баардыгын көрүп турабыз, себеби ошону уюштурганга айласыз болду ал бечаралар дагычы. Мүмкүн сиз айткандай болсо, жок мен андай кыла албайм, бул маселени ачык көтөрүш керекпиз, мен эл өкүлүмүн, депутатмын деп айтсаңыз, сиздин кадыр баркыңыз дагы жогоруламак беле деймин да. Ошого окшош. Жок, маселе эми сөзсүз түрдө ага мен көтөрүшүм керек кайра деп ага убада берип коюп көтөрүштү эмес. Аны болуптур дегенден кийин деле эми баягы көңүлү деп, агабыз деп, же болбосо айылдашыбыз деп бир нерсе суранып атса, шайлоочубуз деп болуптур дегенден кийин деле жыл бою көтөрүп жүрдүк. Маселе эмес ал. Ал адам бизге же тапшырма берип, же башка кылганга эч кандай карызыбыз жок дегендей. Убагында кыздарды тышка чыгарууга каршы болгон бир пикир билдиргенсиз. Азыр өзгөрдүбү ошол оюңуз, же ошол бойдон? Бул пикирди мен мындай толук жеткире албай калдым. Бул пикир мисалы 18 жаштан 25 жашка чейинки биздин эртеңки энелерибиз, мындай төрөй турган, улутту көбөйтө турган кыздарыбыз чыгып кетип атат. Жана алар чыгып эле кайра келгенде ден соолугу жок, абийири жок, көбүнчө келип атат. Ошон үчүн биз аларды сактоодо улуттук бир программа болсо, мамлекеттик бир көзөмөл болсо, көзөмөл дегенде чыгарууга коюу эмес, бир колдоо болсо деген ойду айтканмын. Анан буну ошол мени сындап ак үйгө чейин келишти, митингге чыгып, 18ден кийин өзүбүз билебиз, өтүүбүздү тергөйлөйбүз, сен эмне бизге аралашып атасың деп. Анан мен айттым, өзүңөр билсеңер кете бергиле, бирок каерге барганыңарды айтып койгула депчи. Кээ бирки кыздар Россияга, башка өлкөлөргө чыкканда ата энелер билбей калды. Алар барып казиного кирип кетип атат, же болбосо башка бир ресторанда, ар түрдүү жерлерде иштеп атат. Балдарыбыз цемент көтөрүп, үстүнөн курулуш жерлерден өмүрү кыйылып атат. Ушул миграцияга чыгып аткан жаштарды биринчиден аэропорттон чыгарда бир билим берсек, укуктук базасын чыңдасак, анан ал жактан тосуп ала турган жок болсо барып топтоо менен ондон эле топтоо паспортун алып сатып берип, киргизип берип келе берип атышпайбы? Ошондой учурлар болду. Анан көрүнгөн метролордо ар түрдүү улуттун өкүлдөрү менен жүргөндү көрүп биздин жаштар аяктай аябай намыстанат экен. Ошол маселелерде биз аларды окугу, иш менен камсыз кылуу, аларды мындай Кыргызстанда бир калтырып, жакшы айлыктар менен иштетип калсак болобу деген ойду айткам. Эми маселе кыздарды чыгарбай коюу менен чечилбейби деймин да, бул дагы тереңирекпи дейм да. Мисалы, мүмкүн жалпы миграция саясатын карап чыгыш керек. Кыздар деле ал жака жыргагандан чыккан жок да, муктаждыктан чыгып атат да. Мекенинде жумуш жок, туурабы? Эң башкы көйгөй. Мекенде шарт жок. Андан кийин алар деле мисалы Мекенде шартты ким түзүп бериш керек? бийлик түзүп бериш керек да, депутаттар, мыйзам кабыл алыш керек. аткаруу бийлиги эң башкысы. Ошону айттым, депутаттар мыйзам кабыл алайлы. Мүмкүн сиз тескери ошол кыздарды коргоп чыксаңыз, дагы көбүрөөк колдоо алмак белеңиз деймин да, мисалы. Кыздарыбызды ушундай кылып атасыңар депчи. Жок, коргоо эмне кылып чыктым анан? Тиги сиз аларды тескери мындай болуп калды да, кандай болуп калды? Сиз чыкпагыла, сиздин оюңузча биздин кыздар барып чет өлкөдө бузулуп келе жатасыңар, чыкпагыла, бул жакта болуш керексиңер деген мындай чектөө киргизип атасыз да. Жок, ал жерге мага каршы чыккан, митингге чыккандардын кебетесин карасаңыз, бүт сары чач, ала чачтар барышты. Кандай чач койсо өздөрү кое берсин, бирок кайсыл уюмдун өкүлдөрү экени белгилүү. Мага аны менин атаандаштарымдын штабынан жөнөттү деп да маалымат келди. Эми митингге чыкканга, башкага ар бир адамдын укугу, айтсын эркин. Бирок менин баягы ораторлук мүмкүнчүлүгүм жетишпегендиктен бул ойду сиз айткандай деңгээлде жеткире албадым. Бүгүн мени азыр түшүнгөн кыргыз жарандарды аябай көп Россияда. 100 миң деген адамдар бали деген менин талапташтарым да бар да. Себеби кыргыз мамлекети бардык эле күчкө, билимге суусап тургандардын баарын чыгарып берип,
анан башка улутту толтуруп алганга болбойт да. Ошого биз бул жактан бир саясат жүргүзсөк деген маанини айткым келген да. Улуттун ден соолугу, жаштардын келечеги баарыбызга керек го дейм. Чыгып билим алууга эч ким каршы эмес. Билим алыш керек, өсүш керек. Демек сиз оюңузду толук жеткире албай калгансыз. Кыздардын чет өлкөгө чыгып иштешине каршы эмессиз. Каршы эмес, эми чыгып иштесин, окусун. Бирок маселе ошол бой жетелек кыздар барып, жакшы эмес тагдырларга туш келип калганга эле кейиген маселе. Эркектер деле чыгып жакшы эмес тагдырга туш болуп калып атышпайбы, туурабы? Бул бир гана эле кыздардын эмес, бул жалпы жаштардын бул ошол учурда миграция министрлиги иштесин деген тапшырмада ушул багытта иштебейсиңерби депчи. Андан кийин жакшы болду го. 6 штат кошуп беришти, ал жакта юристтер жөнөтүлдү, аэропорттордо баягы укуктук базалар чыңдалды, колл-центрлер ачылды. Көп иштер болду ал маселеден кийин. Азыркы учурда Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы боюнча кандай ойдосуз? Эми баягы журналисттердин камалып аткандыгынан, депутаттардын парламентте мындай сүйлөгөндөрдү мандаттарын алып коюп аткандыгынан ушундай мындай баа берилет, сөз эркиндиги чектелип атабы деп. Бирок жалпысынан салыштырмалуу бүгүн Кыргызстанда сөз эркиндиги бар десек болот. Азыркы учурдабы? Ооба. Мисалы Канышай эже камалды, бир топ башка активисттер, журналисттер куугунтукталып жатат. Мисалы да, ооба, мен деле оюмду билдире алам. Мисалы да, бул жаман эмес. Бирок мындан да жакшы шарт түзүлүшү керекпи дейм да. Сөз эркиндиги дегендечи. Сөз эркиндиги болгондо бийликтин өзүнө жакшы да, туурабы, Ойлор айтылат, пикирлер айтылат, сындар айтылат. Өздөрү ошого жараша ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Айбек мырза, мисалы Канышай Мамуркулова камалганда мен дагы пост жаздым, өзүмдүн оюмду билдирип. Ал жөн эле барып чакырып келип кетесизби деп сурап, анан кое берип койсо болот эле. Анан колун кайрып, үйүнөн алып кетип, баягындай иштер менен барган бул өтө туура эмес да, бул аябай копол. Ошол себептен ал эжебиздин жазган постторунун маанисин караш керек да. Кандай мааниде жазылган. Ошол мааниде бул чындыгында ошол эже мамлекеттик төңкөрүшкө үндөгөн эмеспи? Үндөсө анын канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүгү бар. Жөн эле мындай жазып, пикирди жазганда эч кандай чектелбеш керек. Ошол эле учурда бүгүн баягы чегирткеден коркуп, көлөкөсүнөн корккон кээ бирки органдын өкүлдөрү бар. Анан жаңы жылдын алдында Ташиев, Камчы Кыдыршаевич айткан, мага жагыныш үчүн, званияңарды көтөрүш үчүн мага поставить этип результат кылбай эле койгула депчи. Адамдардын убалына калбай эле койгула деп. Ошого карабастан, ошол киши айткандан кийин эле бир 10 күндөн кийин бир укук коргоочуну алып келип 44 күн камашты. Ошол себептен адам айтканда бардыгы кыла бербейт экен да. Бирок система иштегенде, милициядай, прокуратурадай иштегенде ошол жерде мыйзамдуулук сакталганда сөз эркиндиги сакталат. Бирок бул сөз эркиндигин эч бир президент, эч бир бийлик токтоткон эмес, токтото албайт да. Бул сөз жаралганда Кудайдан берилген, аны токтотконго бир эле жаратуучунун гана акысы бар. Ал эми аша чапкан болсо, анын сөзсүз кедергеси тиет. Бирок ошол эле учурда салыштырмалуу көп жактарга чыгып жүрөм. Мен 32 мамлекетте болуп келдим. Салыштырмалуу Кыргызстанда сүйлөсөк, дааватка чыксак, дин жөнүндө айтсак, оюбузду айтсак болот. Мен салыштырмалуу жакшы экен деп келдим. Себеби мисалы бул ойго качан келдим дебейсизби? Америкага бардым. Бир да ойлобоппун. Мен жөнүндө Америка не кеттиң, не бар? Эми трак айдайсыңбы, таксовать этесиңби? Качып кеттиңби? Америкага кече эле сындап жүрүп не бардың деп. Аябай бир 3 күн мен өзүм профбойго чыгышым керек, даярданып атам, 2 мал тренировка. Анан сайттардын чыгаран көрүп аябай капа болдум да. Сөз эркиндиги деп эле адамдын башка ниетте барып иштей турганын башка жака бурмалап жаза бергенде
Эми ал сөз эркиндиги болбош керек да, жазыш керек. Бирок барсаң сонун, ийгилик каалайбыз, колдойбуз, же болбосо өнүктүрүп кет деп дагы жазып коюш керекпи? Анан кийин Белгинде жазууга да укугу бар да бирок. жок, укугу бар. Бирок ниетти да түздөш керек да. Ал адепке жарашабы деймин да. Ниетти да түздөш керек. Мисалы, баягы кылынып атканды кылынып атты деп айтып коюш керек. Кылынбаганды кылынбай атат деп айтып коюш керек да. Динде да алымдар айтат да мындай сүйлөшсөк. Мамлекеттик бийликти, падышаны, деги эле мындай башкаруучуну сындаганда дейт, сынабай бүйшүрүп отуруп алган бул туура эмес дейт. Ал жаратуучу эмес го дейт. Сынаш керек, бирок сиз айткандай тарбиясы менен, маданияты менен аргумент келтирип депчи. Анан сындаганда баягы башка жактарына чейин килигишип, абырын баарын төгүп сындаган сөз эркиндиги деп эсептебейм да. Азыр кайсы суроо берип аттыңыз эле? Дин саясаты боюнча кандай ойдосуз? Жана окуялар болуп атпайбы? Паранжаны чечүү мисалычы, ошолорго кандай баа берет элеңиз? Азыр жогоруда да айтып кеттим. Кыргызстандын буга чейинки президенттеринин баардыгынын мындай ийгилиги ошо динге болгон эркиндикти бергенинде да. Атамбаевдин дагы, Бакиевдин дагы, Акаевдин дагы баарынын ийгилиги динге болгон эркиндик бергенде. Бүгүнкү күндө деле. Мисалы, Атамбаевдин учурунда билесиз го, бир журналист Казакстанда башка жактарда жабылды, токтотпойсузбу депчи. Дегенде эми алар ал мамлекет, биз өзүбүздүн мамлекет депчи. Бирок ошол эле учурда ушул дин таратууга чыгуу менен улуттун коопсуздугу сакталып атат. Дин таратууга чыгуу менен кылмыштуулук азайып атат. Ошол менен мамлекетте мындай ырыскы жогорудон Кудай буйрса сабыр кылам, үй бүлөмдү карайын, ата энемди таштабайын деген өтө чоң бир диний баалуулуктарды алып атышат да. Бул мамлекеттин, улуттун жакшыруусуна 30 жылдан кийинки дагы бир жаңы муундун өсүп келүүсүнө жакшы өбөлгө түзүлүп атат. Ал эми азыркы сиз айткан паранжа маселеси. Паранжада никап деп коет, мындай жүзүнү жаап алууда бунун чечимин алымдар айтып кеткен. Буга биз мындай саясатчылар терең кирип айтканга мындай акыбыз жок деп ойлойм. Себеби хиджаб кийгиле, жүзүңөрдү тосуп алуу бул башка өлкөдө болот. Бул эми биздин өлкөдө жат көрүнүш, чочутуп албагыла деп биздин алымыбыз Раматылык Чубак ажы айтып кеткен. Демек, бул жерде биз алымдарды угушубуз керек. Себеби кайсы бир нерсени түшүнбөсөң ал жака биз башыбызды салганга акыбыз жок. Эмне деп айтып кеткен Чубак ажы бул боюнча? Жүзүңдү тосуп алсаң үйдө отур деди. Мага түгүл темирди зот менен тосуп ал. Машинага чыксаң күйөөң менен чык, бир жерге барып кайра кирип кет. Анан жүзүңдү тосуп ал, өзүң жүгүрүп кетип атсаң, коомду чочутасың депчи. Хиджаб бул денени жабуу, аврат жерлерди жабуу бул өкүм. Буну аткарбай койгонго болот. Уят жерлерди, билине турган жерлердин баарын жабуу өкүм. Бул өкүмгө эч ким каршы чыга албайт. Ага каршы чыккандар өзү жок болгон да. Жүздү жаап жүрүү бул ал адамдын ыйманы. Ал адамдын ыйманына жеткенде аны токтотконго эч ким мүмкүн эмес, себеби ал анын укугу да. Кааласа жабат, кааласа ачат. Ал өзүнүн укугу, бирок коомго зыяның тийип калбасын деген маселени айткан да. Дин жаатында мыйзам каралып кабыл алынбадыбы? Ошол мыйзамга кандай ойдосуз? Бул мыйзамды мындай терең ичинен мен окуп чыкпадым, бирок бул жерде ошол бир гана дааватка чыгууда баягы кыдырууну токтотуп койгон. Бул атайын проект, көп жылдан бери эле ушул нерсени кылып келип жүрүшөт. Эми аны токтоткону менен баары бир эле ошого эле окшош кыймыл менен ал иш жүрө берет да. Негизгиси даават өзү токтободу да. Бул мыйзамдын эч кандай дин таратуу ишине чоң таасири тиет деп ойлобойм. Аны кыла турган адам бул мыйзам кабыл алынса деле мурункусу менен деле кыла бермек да. Эркиндикти чектеди кичине бул мыйзам деп айткандар дагы барбы? Бул жерде баягы дин комиссиясынын коопсуздук, үйлөрдү тыкылдатпагыла, тынчын алып атасыңар деген критерийлерди келтирди. Эми бул тыкылдатууда сөзсүз түрдө баягы тынчын алуу эле эмес, ага жакшылык каалоо маселеси да жаткан да. Жөн койсо болмок. Эми ушундай чечим кабыл алышыптыр. Бул деле убактылуу болсо керек деп ойлойм.
Шайлөк мырза, айтсаңыз, алдыга кандай максаттарды коюп жатасыз? Саясий күрөш уланабы? Эми саясий күрөш дегенде саясатта ар ким ар түрдүү жолду тандайт. Бирөө радикалдуу жолду, бирөө эволюциялык жолду дегендей. Мен баягы юрист катары, юриспруденцияны бүткөн инсан катары мамлекеттик түзүлүштү эч ким мындай талкалабаш керек деп эсептейм. Себеби ал мамлекеттин пайдубалы. Ар кандай адам бийликке барууда тандоо жолун, шайлоо менен келүү жолун тандаш керек. Күрөш дегенде эми бул өзү жашоо өзү күрөш го. Жашоодо күрөшөбүз. Эң негизгиси биз өзүбүздүн нафси менен күрөшүбүз керек. Баягы менин душманым жок, менин душманым шайтан менен нафси дейт го. Ошо менен күрөшүп өзүбүздүн үстүдөн иштеш керек. Анан мен ошо саясатта бир неме алдым мындай. Өзүмө сабак алдым да. Саясаттын ичинде артыңан бычак ура тургандар аябай көп экен. Көзүңө күлүп сүйлөп, бурулганда желкеңден таш менен ура турган. Ошолорду аныктай билсек, улуттун чыккынчылары ким? Чындыгы кылмышкер, коррупционер, мамлекетти тоногон, эки жүздүү, саткын адамдарды аныктай билсек, ошол саясатта мындай өсүшкө жакшы болот экен. Анан кийин баягы элдин жүгүн көтөргөндө душман көп ашырат экенсиң. Ошол парламентте профсоюздардын ишмердүүлүгүн жетектеген комиссияны алып жүрдүм, төрагасы болуп. 1 жыл иштеп, мен мамлекетте кимдер, кайсы органдар, кайсы саясатчылар чындыгы коррупционер, чындыгы кылмышкер экенин көзүм менен көрдүм да. Мен бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын саясатын, ал жердеги адамдардын фамилиясынан бери, бүгүнкү отургандардан бери баарын көрүп, мындай баа берип аттиң деген учурга жеттим да. Себеби дегенде ушул Воронцовканын үстүндөгү гвоздика, балдардын жүрөгүн калыбына келтирүү борборду сатып, анын тыйынын жок кылып, аны талкалап, банкрот кылып өткөрүп алайын деп аткан жерден кайтарып калдык. Азыр мамлекетке өттү. Мына Ысык Ата, Жалал Абад, Ысык көл бүт Кыргызстандагы курорт санаторияларды биздин комиссиянын ишмердүүлүгүн жыйынтыгында президент чыкты дагы колдоп туруп, бардыгын ошол комиссиянын чечимин колдоп койду. Буга чейин 2 президент колдой алган эмес эле. Духу да жетпеди, анан ага жеткиришпеди эле. Мына бизди деле акыркы жыйынтыгыбызды окуганы чыкканда $250,000 чейин сунушташты. Бирок аны алып алып кантип кайсы бетибиз менен жүрмөкпүз. Биз жок, бизге тыйын эмес, бизге тарых, абийир, намыс, анан эртеңки муундун объектилери, жерлери керек деп чечимди баарыбыз кол алыштырып комиссия болдук. Бир чечимге келдик, аны өлкө башы колдоп туруп, азыр мына миллиарддаган киреше түштү азыр. Ошондо айтпадым, 30 жылда бир курорт салып койбопсуңар депчи. 6 миллиард түшөт экен, ошону бөлүшүп эле кугуша берет экенсиңер деп. Ошол үчүн да. Ошого бул депутаттык ишмердүүлүк 2 жылда мага мындай 20 жылдагыдай бир чоң мектептен өткөрдү да. Айтчу нерселер ошончо көп, бирок айта албайсың. Эмнеге айта албайсыз? Ошо көп азыр дагы буга чейин белгиледиңиз, тизме бар, бул адамдар бар, тигил адамдар бар. Так аттарын эмне себептен атабай жатасыз? Мен атаганда, мен азыр айттым. Атаганда бүгүн тизме коррупционерлердин тизмесиби, кимдин тизмесин айтасыз? Жалпы мамлекетибизге зыян алып келген адамдардын тизмеси. Мамлекетибизге зыян алып келгендер бүгүнкү күндө 4 төрагасы азыр камалды. Бир 10дон ашык министрлер бүгүн баардыгы геология министри, айыл чарба министри, саламаттык сактоо, билим министри, өкмөт башчысы баш болуп кетти. Ген прокурору баш болуп кетти. Бизди каралап, жамандап, фейктер менен уруп аткандардын баардыгы бир сыриядан кирип чыкты. Эми Кудайга салып кое берсең, баарын тараза менен тараза таш өзү ордуна коюп коет экен да убакыт. Анан эми жалпы баягы бүгүнкү күндөгү 200-дүүлүк менен иштеп аткандардын дагы убактысы келет. Аларды деле айтабыз. Азыр айтып атпаймынбы, эгер бирден душман ашырып
иштеп турбасак жалпы душманды көбөйтүп алабыз депчи. Эң негизгиси Айбек мырза, алардын тизмелерин айтып кое берүүдө эмес. Тиешелүү органдар өзүнүн ишин билиш керек. Силер айтып атасыңар, сүйлөп ошон үчүн мындай мандатыңызды алышка айласыз болушту депчи. Эми сүйлөгөндө ким сүйлөйт ал жерде? Артында кылмышы жок. Цемент заводу, көмүр кени, кирпич заводу, рестораны жок. Мындай таза болсоң сүйлөйсүңбү? Мээде болсо, жүрөктө бир оргуп турган мекенге болгон сүйүү болсо анан сүйлөш керек болобу? Анан бул жерде ал сүлкүлдөп эле отуруп балык болуп кеткенден эмне пайда? Айлык алыштан уялбайсыңбы барды дегендей да? Бардың кнопкастың, айлык алдың, кеттиң. Кантип үй бүлөңүн бетин карайсың. Ошого сүйлөчүнүн бардык сүйлөдүк, алышты, алды. Насип кылсын өздөрүнө. Бирок мыйзамсыз алышты. Ал эми дагы убакыт бар да алдында. Жашпыз дегендей. Баарына быйыл болбосо кийинки жыл, болбосо 5 жыл, болбосо 10 жыл дегендей. Анан сөзсүз түрдө парламентке кирсең бейишке кирет экенсиң деген эч кимдин гарантиясы жок. Же болбосо парламент бул бактылуулуктун чордону деген маселе эмес. Адамдар айдоочулук кылып деле бактылуу болот. Жөн эле мугалим болуп деле, эми бул жашоодо максат бактылуу болуш, кийинки жашоого да бактылуу барыш да. Ошого бул мен депутат болгондогу максатым элдин үнүн трибунада жогорку бийликке, президентке жеткирүү. Максатым ошол жерде элдин жашоосуна салым кошуу болчу. Эми 2 жыл иштетишти, анан токтотушту. Кудай буюрса, баары алдында. Шайлообек мырза, менден сизге кыска суроолор, каалагандай жооп берсеңиз болот. Эмнеден коркосуз бул жашоодо? Өмүрдү мындай бош өткөрүп алуудан корком. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевден коркпойсуз, Адам Кудайдан коркпогон болсо, адамдардан коркуп калат. Биз Кудайдан коркобуз, ошон үчүн адамдардан коркпойбуз. Эми бул пайгамбарыбыз да айткан, адамдардын даражасына карап мамиле кылгыла деп. Сый урмат сөзсүз болот. Анын элге кылган, мамлекетке кылган, тарых кылган иштер үчүн сый урмат болот. Бирок сыйынып коркуп бул ширк болуп калат. Өлкө үчүн гейлер коркунучтуубу же коррупционерлерби? Бирөөсүн эле тандасаңыз? Экөө тең коркунучтуу. Бирөөсү. Кимиси коркунучтуураак? Жок, бул өзү суроо туура эмес да, экөө тең коркунучтуу да. Сиздин улутуңуздун баардыгы же эркек эмес, аял эмес, гей болуп кетсе, мисалы Кудай сактасын өзүңүздүн бир муундардан, бул коркунучтуу да. Бул бизге улутка жат көрүнүш, бирок буну түрткөнгө аракет кылып атат. Ошон үчүн коррупционер дегенде бул гейлерден өткөн коркунучтуу. Бул коррупционер деген азыр мода болуп атпайбы? Ар бир президент коррупция менен күрөшөм деп келет. Бирок канчалык деңгээлде адилеттүү күрөшөт, анын абийиринен да. Демек коррупционерлер гейлерден коркунучтуураак. Сөзсүз түрдө. Садыр Жапаровго ишенесизби? Кандайдыр бир деңгээлде. Саясий карьера үчүн өз абийириңизге каршы барган учурлар болгонбу? Болду го, мына казинону колдоп бергенде. Бул менин абийириме төп келбейт, казино. Бирок саясий чечим үчүн, бийликтин саясатын колдоо үчүн барышка туура келген. Эгерде эртең сизге кызмат сунушташса, кабыл аласызбы? Биз азыр деле өзүбүз кызматтабыз го. Элдин кызматы ар бир жерде боло болуш керек. Саясатчы катары кандай кемчилигим бар деп ойлойсуз? Саясатчы катары көп билим алыш керек, көп китеп окуш керек, көп саясий лидерлер менен тажрыйба топтош керек. Менин кемчилигим ошол билимди көп алыш керек. Ар бир айткан саясатчынын сөзүнө ишене берет экенмин. Ишенчектик өтө чоң кемчилик экен да. Ишенип алып туруп анан орго түртүп салып койгондон анан түшүнөт экенсиң да. Колуңузда бийлик болсо, эң биринчи кайсыл иштен баштамаксыз? Бийлик адилеттүүлүктөн башталыш керек. Бийликтин өзү туусу желеги адилеттүүлүктө. Адилеттүүлүк болбосо ал бийликтин эмне кереги бар? Калыстык.
аны кантип орнотмок элеңиз? Бардык жерде калыстык мыйзамды аткарышынан келип чыгат да. Адамдын укугунун корголушунан келип чыгат. Укук анын акысы төбөлөнбөсө, депутаттын укугу депутаттай акысы берилсе, элдин акысы элдей берилсе, чек араныкы чек арадай, бийликтики бийликтей берилсе, ошондо адилеттүүлүк ошол жерден башталат. Мисалы, пайгамбарыбыз улуу жолбошчубуз айткан, ошол кол алдыңардагы адамдардын акысын бергиле, бирөөнүн акысын жегенден корккула деп. Акысы желинген, ыйлаган, бүгүнкү күндө мына кээ бир жерде көрүп атабыз, үйлөрү сүдүрүлүп кетип атат. Балдарына көрүнбөй ыйлап атат дейт. Ата эне баласына көрүнбөй бекинип алып ыйлап атат, үйүнү сүрдүрүп атса дейт. Ал мыйзамдуу мыйзамсызы экинчи башка. Бирок анын акысы желип атат, зулумдук болуп атат. Ошол себептен биз билебиз, канчалаган адамдар мындай көз жаш менен ак жеринен отурат камакта. Анын акысына кирдикпи? Ошолордун баардыгы чечилген болсо, анан адилеттүүлүк болот да. Умар деген бир сахаба жолбашчы айткан экен. Сизде отурса эшиктен бир маселе сурап кирип калса, эмне маселе, мамлекеттикиби, жекеби десе, жеке десе, мамлекеттин шамын өчүрүп туруп, анан өзүнүн шамын күйгүзүп туруп анан айта бер депчи. Шамга чейин адилеттүү мамиле болгон да. Ошондой деңгээлге чейин жетиш керек деп эсептейм. Чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дагы күтөбүз биздин студияда. Рахмат. Эми ар бир адам бийликте болобу, бийликте эмеспи, ким кимге кандай мамиле кылса жоопкерчилик күн келет. Ал алыс эмес. Ошон үчүн кылган мамилебизди калыстыктан тайбай кете берсек деген тилек. Сизге да рахмат. Студияңызга чакырып, пикир алганыңызга. Пендебиз, анча мынча сөздөрүбүздө аша чапкан жерлер болсо кечирим сурайбыз. Коомчулуктан дагы. Себеби 1 жылдан бери мындай телевидениеде сүйлөй элекпиз. Мандатты мыйзамсыз алышкандан кийин спортко катуу кирип кетип, Таиландда мелдештерге чыктым, Америкада чыктым. Азыр болсо мына Кыргызстанда кесипкөй боксту өнүктүрүү боюнча жигердүү аракеттенип атам. Жүрсө жакшы. Сиздерге да ийгилик. Чоң рахмат. Тынчтык болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат.